катышкан жана ошондой кыздар кеңештин даражасын көтөрүү багытында тренингдер өткөрүлүп келе жатат. Кыздар кеңешиндеги арасындагы конкурстар өткөрүлгөн. Бул болсо Канамжай районундагы Эшме атындагы орто мектебиндеги кеңеши жеңип, зомбулуктан коргоо программасы, биринчи Кыздар Федерациясы зомбулуктан жашоо турмушу мектебине иш алып барат. Экинчи программа бул кыздардын зордук зомбулуксуз жашоо укугу аттуу программа. Үчүнчү кыздардын зордулуктун алдын алуу багытындагы маалымат жана даремети. Анамдын күч кубаты таянар тоат. Altın var çelberegen kırmızı çeliginde bir. Бүгүндү сиз жок өткөрүп жатканыма туура 7 жылдын жүзү болду. Жыртык кийим, катыган нан, атам деле аракет кылат. Бирок кээде ичип келип да жатат. Сенин эле күчүгүң болуп калбай? Кечээ Сайражеге берген күчүгүңдү кайра алып келип алдың го? Ал деле жакшы убакмакта. Даамдуу тамагын берип, балдарыңды аябай жакшы көрөсүң Мен келечекте сендей эне болом. Өзүмдүн энеме окшоп, балдарымды эч качан таштабайм. Келдим сага, сырдаш. Ар дайым жүрөгүм сыздап, жан дүйнөм кыйналган учурда гана келеримди билесиң. Анан кантейин? Арманым угар кишим болбогон соң кайда бармак элем? Билесиңби, апамдан кат алдым. Атам экөө эки жолго түшүп, башка турмуш баштагандан берки экинчи каты. Алгачкы катын 4-классты жаңыдан баштаган кезимде жазган болчу. Тайжеңемдин үйүндө аз убакытка жашап тур. Тез арада алып кетем деген эле. Апамдын алып кетем деген сөзүн мен кайталап окудум. Ал сөзүн окуганда Тайжеңемдин ачуу кыйкырык менен тилдегенин, керели кечке кой кайтарып кыйналганымды да унутуп калчумун. Андан бери 4 жыл өтүптүр. Тайжеңемдин катаал мүнөзүнө, татаал турмушка көнүп калган учурумда мынтип экинчи катын алдым. Апамдын Россияга кетип жатканын, мага келгенге убактысы болбогонун окуп, үмүт шамым бир отоло өчүп, сага келдим. Аттим. Бардык адамдардын жан дүйнөсү сен сыяктуу таза, тунук болсо кана. Сенден суранам, менин бүт кайгы муңумду, арманымды агызып кетчи. Kulduğumuz var. Emniye? История повторяется. Ayda. Yok ben Ayda yok. Çok diyende beni ukmasam atam da sözümü. Atam gidi yaşasın. Ölüm yedik dey.
Каласың дедим ми, каласың? Биз атаң экөөбүз сага жакшылык деле каалайбыз. Жакшылык кааласа бул жерде бизди уят кылбай каласың дедим. Окуңду унут. Апаң айтканы туура. Бул салт деген Бас болду келе келе. Өрөңдү бас. Бизди уят кылбай. Каласың. Тынчтап кетпеңди, апа. Кетемин. Кызым, апа. Сен алып кетейин. Болду, ила. Бас кеттик. Ay kızım kayka baktın dövüyorsun. Ay bu emniyete gel şunu. 154 kız alıp kaçış statüsünde kolga kalmalısınız. Kızım iştesin mi? İşlerin orada yakın var mı? Апам, ушул даражага жетишмесе себепкер болдуңуз. Сизге чоң рахмат. Var senin için. Китеп менин тунук таза булагым, китеп менин өчпөс жарык чырагым. Көптү окуп, көптү билип китептен, мекениме талбай кызмат кыламын. Китепти сүй, баркын бил, китептин көп акылы. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Зайтуш! Зайтуна kızım! Mama kızım şey yap getirdim ona. Geldim kızım. Ne? Suday ömrün uzun olsun. Gel kızım oturçu. Kızım okulların жақсы mı? Жакшы. Ата, мен бүгүн 5-5 ап келдим. Kızım, biz seni ар дайым колдойбуз. Аркаңда ар дайым жөлөкпүз. Ата, мен сиздер ишеничиңиздерди сөзсүз актаймын. Азаматсың kızım. Topuk kılıp жашоонун ар күнүнө, таң куйкудан жаң ойгонгон көшүлө, арсыз душман тынчын бузуп элимдин, бөлүп бейшимдин төрүнө, эмне болуп кеткенине түшүнбөй, жада калса кийинүүгө үлгүрбөй, наар албай жылаң аяк тоо беттеп, жанын араң куткарышты мүмкүлөй. Андан ары жолун улап айласыз, баш калкалап калды бөтөн үйлөрдө, бирок чиркин өз үйлөрү өрттөлүп, кара дубал калдышталып түтүнгө. Канчалаган кырчын өмүр кыйылды, көздөрдөн жаш, жүрөктөн кан куюлду. Мадинадай, Элзададай кыздарды душман ого шума жалга буйурду. Сүйлөшүүнү эптеп түзгөн болбойлу, кайталангыс анык жолун ойлойлу. Периштедей күнөөсү жок кыздардын укуктарын тебелетип койбойлу. Sen emne okuyarsın. Sen okuyla koy sen. Kızsınlar. Sen var göğe çilip edesin. Sen okuyum da ойлоп атасыңбы? Кыздар окуп кыйратпайт эч качан. Барар жериңер күйөө. Эч нерсеңди билбейм. Күйөөгө берем сени. Эмне келе кыздар эч нерсе кыла албайт дей бересиңер? Эмне келе эркектер анан кыздар деп бөлө бересиңер? Керек болсо кыздар, биз силер ойлоп көрбөгөндөй да ийгиликтерди жарата алабыз. Мен окумай эч кимге каршы боло албайсыңар. Мен окуйм. Менин алдыга койгон көптөгөн максаттарым бар. Мен буюрса көптөгөн чоң-чоң ийгиликтерди багындырам. Мен мындай кичинекей сөздөргө сынып калбайм. Мен колуман келет экенин баарына далилдейм. Мен бактылуумун. Тилдерди үйрөнөм, музыка менен алектенем, 4 тилде эркин сүйлөйм. Болгон нерсеге ишене бербеш керек экенин билдирет. Азыр сен кичинекей 1000 сом алып келип ушундай окуучу болсоң дагы
спонсор болуп атасың. Келечекте ушул жалпы мектеп айыл кыргыз эли үчүн инвестицияларды тартып келген мыкты окуучулардын, мыкты инсандын катарын толуктайт деген ишеничтебиз. Баарыбыз кол чапкылабыз.